Урматтуу депутаттар, урматтуу Исай Шашенкулович. Өткөн 2018 жыл өкмөт үчүн чындыгында олуттуу сыноолордун жылы болду. Биздин даректерге көптөгөн жакшы пикирлер менен кошо ар кандай конструктивдүү сындарды айтылды. Башкысы жогорку кеңеш жана коомчулук тараптан Өкмөттүн дарегине айтылган ар бир сын, биз адекваттуу түрдө өзүбүздүн ишмердигибизди өркүндөтүүгө жана үзүрлүү иштөөгө чакырык катары кабыл алдык. Өкмөттүн принципиалдуу позициясы бийликтин бардык бутактары менен, айрыкча жогорку кеңеш менен консенсуста иштөө. 2018 жылы өлкөнүн негизги көйгөйлөрүн чечүүдө бардык аракеттерди жана мамилелерди макулдашуулар менен чечтик. Мындай жемиштүү өз ара кызматташуулардын жыйынтыгы коомубузга туруктуулукту, тынчтыкты алып келди жана социалдык экономикалык маселелердин чечилиши менен жарандарыбыздын эртеңки күнгө болгон ишенимин арттырды. Учурдан пайдаланып, урматтуу депутаттар, өкмөттүн ишин биринчи күндөн тартып ар тараптуу активдүү колдоп, жемиштүү кызматташып келе жаткандыгыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жылдын жалпы жыйынтыгын чыгараардан мурда өкмөттүн ишинин 2018 жылдагы интегралдык көрсөткүчтөрү тууралуу айта кеткеним туура деп ойлойм. Өзүңүздөр билгендей, интегралдык көрсөткүч сиздер өзүңүздөр бекитип бергенсиздер, өкмөттүн ишинин 4 негизги көрсөткүчүн чагылдырат. Калктын ишеним индекси 0,6%га төмөндөгөнү боюнча айтсак, биз ойлойбуз, бул мыйзам ченемдүү жана объективдүү процесс. Анткени өкмөт бүгүн коомчулук үчүн ачык. 2018 жылы ачык өкмөт эл аралык кызматташууга кошулуп, биринчи күндөн тартып биз бардык мамлекеттик органдардын ишинин ачык, айкын болушуна умтулдук. Элдин көйгөйлөрүн ыкчам чечүү үчүн болгон аракеттерди жасадык. Бүгүн да биз ишибизге кемчиликтер туурасында ачык эле айтып жатабыз. Жыл ичинде ар түрдүү рангтагы жоопкерчиликтик жетекчилерден арылдык. 6 министр, 13 жетекчи, ар кандай кызматтагылар, 13 аким кызматынан бошотулду. Өкмөттүн башкы милдети бүгүн элдин аткаруу бийлигине болгон ишенимин кайтаруу, элдин күйүп жаткан көйгөйлөрүн күнүгө жана натыйжалуу чечип берүү болуп саналат. Өкмөттүн ишиндеги оң динамика жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашырууда катталды. 2017 жылга салыштырмалуу көрсөткүч 5,16%га жакшырды. Ал эми эл аралык рейтингтерди Кыргызстандын экономикасы 1,9%га жогорулады. Бул да өлкөнүн экономикасында макроэкономикалык абалдын оңолгонун далилдейт. Ушул жерден өкмөттүн ишин чагылдырган негизги рейтингтерге токтолуп кетсем. Биринчиси бизнести жүргүзүү боюнча индекс. Дүйнөлүк банк жүргүзөт. Жыл сайын жүргүзүүчү рейтинги боюнча дүйнө жүзүндө бизнестин өнүгүшү жана инвестициялык климаттын жакшыргандыгын көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын рейтинги 190 мамлекеттин ичинен 70 орунга чыгып, 7 позицияга жакшырды. Эл аралык рейтингтердин жогоруда саналып өткөн бардык көрсөткүчтөрү жалпысынан өлкөнүн социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө өкмөттүн профессионалдык деңгээлин жана мүмкүнчүлүктөрүн айкындайт. Негизинен өкмөттүн ушул көрсөткүчтөр боюнча ишинин жалпы интегралдык көрсөткүчү 2,4%га жакшырды. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын ичинде өкмөт экономикабыздын азыркы абалына терең анализдерди жасады. 2018 жылы иштердин алсыз жана күчтүү жактарын аныктадык. Алынган жыйынтыктардын негизинде өлкөнүн социалдык экономикалык стратегиялык артыкчылыктарын белгиледик. Буга байланыштуу сиздердин көңүлүңүздөрдү өлкө экономикасынын башкы өзгөчөлүктөрүнө жана анын азыркы абалына бургум келет. Биринчиден, экономикабыздын кумтөр алтын кенинен катуу көз карандылыгы. Биз ойлойбуз, бул өлкөнүн экономикасын башкарууда өткөн жылдардын эң чоң катачылыгы. Анткени өлкө экономикасы менен бирге социалдык маселелер дагы ушул чоң долбоорго байланышкан. Бүгүн кумтөрдүн ишине ар түрдүү баа берсек болот.
Сөз жоқ. Бұл долбоор 20 жылдан ашық аралықта өлкөнүн экономикасын кармап турууда тарыхый роль өнөдү. Бирок алтын комбинаттын экономикалык эффектиси менен бирге экономиканын альтернативдүү башка тармактарын өнүктүрүүгө тийиштүү көңүл бурулган эмес. Албетте кумтөр эртеби кеч өзүнүн ишин токтотот. Ошондуктан өкмөт азыртадан тартып комбинаттан калуучу экологиялык жана социалдык көйгөйлөр мамлекеттик бюджетке залакасын тийгизип, оорчулук келтирбештин үстүндө иштеп жатат. Ошондуктан өкмөттүн милдети бүгүн кумтөр сыяктуу гиганттардан көз каранды болгон экономиканы түзүү. Мында ата мекенди өндүрүүчүлөргө жана ишкерлерге өзгөчө артыкчылык берилет. Экинчиден, кен казынасы жана энергетика чөйрөсүндөгү системалуу көйгөйлөр. Коррупциялык схемалар, контролдун жоктугу, кредиттердин жана гранттардын натыйжасыз пайдаланышы, кредиторлордун алдында эң чоң суммадагы карыздардын топтолушу келди. Керек болсо бул тармактар Кыргызстандын экономикасындагы стратегиялык тармактар өлкөнүн келечеги болууга тийиш. Учурда энергетиктердин кредиттер боюнча карызы 102 миллиард сомду түздү. Бул мамлекеттик бюджеттин дээрлик жарымынан көп. Быйыл биз бул карыздын 4,6 миллиард сомун төлөшүбүз керек. Ал эми карыз төлөөнүн чокусу 2025 жылы ушул тармак боюнча 10 миллиард 300 миллион сомго чыгат. Бул өлкөнүн экономикасына эң чоң оорчулукту алып келип, казнабызга чоң жүк түшүрөт. Үчүнчүдөн, айыл чарбасындагы уюштуруу системасынын жоктугу. Чаржайыттык 100 миңдеген чарба жүргүзүүчү майда субъекттер, майда товардуулук, продукцияны өндүрүү, кайра иштетүү, сатуу чынжырында агромаркетинг инструменттеринин жоктугу. Иштин мындай жагдайынан биздин айыл чарба өндүрүүчүлөрүбүз кыйынчылыктарда. Айыл чарбасын өнүктүрүү өкмөттүн башкы артыкчылыгы. Бул айыл чарбасы аймактардын социалдык бакубатчылыгы, элибиздин иш менен камсыз болушу, өлкөнүн тамак аш коопсуздугу. Төртүнчүдөн, өлкө региондорунун социалдык экономикалык инфраструктурасынын начардыгы. Бардык мүмкүнчүлүктөрдүн жана туризм потенциалынын толук пайдаланылбай жатышы. Ошон үчүн биздин урматтуу президентибиз 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп белгилегени мына ушундан. Бул факторлор Кыргызстандын экономикалык жана социалдык өсүшүндө олуттуу тоскоолдуктардан болуп келди. Урматтуу депутаттар, 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча экономикадагы негизги көрсөткүчтөргө кыскача токтолоюн дедим. Макроэкономика боюнча ички дүң продукциянын өсүшү 557,1 миллиард сомду түзүп, 3,5%га өстү. Өсүштү биз 2,8%дын тегерегинде болот дегенбиз. Бул өсүшкө кумтөр алтын кенин кошпогондо жеттик. Бул факт эмнени билдирет? Өкмөттүн экономиканын башка бардык секторларында да өсүштү камсыз кылуу. Курулушта өсүш 7,8%, өнөр жайда 5,5%, айыл чарбасында 2,7% өсүш камсыз болду. Биз ойлойбуз, бул да жетишсиз. Ички дүң продукциянын калктын жан башына бөлүнүшү 3%га өстү. Ички дүң продукциянын көлөмү негизги соода өнөктөштөрүбүз бизде 3,5% болсо, Россияда 2%, Белоруссияда 3% болду. Тышкы карыздын үлүшүн быйыл кыскартканда 53,1%дан 48%га түшүрдүк. Баса белгилеп айта кетчү сөз, өлкөбүздүн экономикасында макроэкономикалык туруктуулук биринчи жолу чет элдик жардамдардын же сырттан келген финансылык каражаттардын эсебинен эмес, өзүбүздүн колдо болгон бардык ресурстарды иштетүүнүн жана мамлекеттик ашыкча чыгымдарды кыскартуунун эсебинен жетиштик. Тышкы соода боюнча туруктуу тенденция сакталды. 2018 жылы республика дүйнөнүн 143 өлкөсү менен соода саттык жүргүзүп, импорт 136 мамлекет менен болду, 93 мамлекет менен экспорт катнашы болду. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 6,7 миллиард сом болуп, 6,16%га өстү. Анын ичинде экспорт 1,8 миллиард доллар, импорт 4,9 миллиард долларды түздү, импорт 9,2%га өстү.
Бул жерде айта кетчү нерсе, импорттун өсүшүнүн жакшы жагы боюнча. 2018 жылы өлкөдө 10 ири ишкана, 250ден ашык ар түрдүү тармактагы чакан жана орто ишканалар ачылды. Дал мына ушулар Кыргызстанда өндүрүлбөгөн импорттук продукциялар керектөөчүлөрүнөн болду. Тандоолор көрсөткөндө импорттун структурасынын негизинен экономиканын реалдуу сектору абдан керектүү болгон импорттук техникалар, жабдуулар алынган. Алар кайсылар? Тигүү жана токардык станоктор, тракторлар, бульдозерлор, трикотаждык тигүү машиналары, трансформаторлар, автопогрузчиктер, автокрандар жана лифттер жана башка техникалык жабдуулар бардыгы болуп, жана 4,9 миллиард доллардын ичинен 1 миллиард 20 миллион доллар техникалык жабдууларды алганга жумшалган. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул биздин өндүрүшкө техникалык жабдуулар, машина, тракторлар жана башкалардын баары айыл чарбасына тартылып 1 миллиард доллардан ашык биздин экономикага келгендигин түшүндүрөт. Мисалга айтып кетейин. Литвадан 10 миллион долларга тракторлар келди. Кытайдан 17 миллион долларга электр лампаларын чыгарылуучу машиналар келди. Германиядан 14 миллион долларга автоприцептер жана айыл чарба техникалары келди. Туркиядан жана башка мамлекеттерден миллиондон долларларга иштетүүчү станоктор келди. Ал эми ата мекендик продукциялардын экспорту боюнча айтсак, Евразиялык экономикалык биримдиктер менен катнашта бизде экспорт 5% өстү. Бул мамлекеттер менен 4,7%га импорттун азайганын белгилеп кетким келет. Бул экспорттук потенциалдын негизги өнөктөштөр менен өсүп жаткандыгын түшүндүрөт. Инвестициялар. Түз инвестициялардын келиши 570 миллион доллар түзүп, 7,16%га кыскарган. Ошол эле учурда Кыргызстандын инвестицияларын чыгып кетиши 2017 жылга салыштырмалуу 27,7%га азайган. Бул ушундай жакшы көрүнүш деп ойлойбуз. Инвестициялардын басаңдашы бул биздин эле эмес, бүтүндөй дүйнө экономикасындагы маселе. Жана мен айткандай 19%га дүйнө боюнча азайган, анын ичинде АКШда 18%га азайган. Бизде 7,16% болду, Америкада 18%га, чоң экономика болгон Бразилияда 15%га, Европанын кээ бир өлкөлөрүндө 73%га чейин азайган инвестиция. 2018 жылы Кыргызстанга кирген инвестициялардын ичинен Россиядан көбөйдү, 25%га өстү. Нидерландиядан 64%га, Туркиядан 20%га өстү. Ал эми биздин ички негизги капиталга өзүбүздүн ишкерлердин салган инвестициялык көлөмү 25%га өстү экономикага быйыл, 18 жылы. Бул 21 миллиард сомду түзөт, 25%га өскөндүгү. Инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн кечээ урматтуу президентибиз баса белгилеп кеткендей, бир катар иш чаралар өткөрүлдү. Бизнес омбудсмен институту түзүлдү. Ишкердиктин субъекттерин текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизилди. Туруктуу өнүгүү долбоорлорун даярдоочу фонд түзүлдү. Электромобилдер бажа алымдарынан бошотулду таптакыр. Машина трактордук станциялар, соода логистикалык борборлор, айыл чарба кооперативдери пайда салыгынан, кошумча нар салыгынан таптакыр бошотулду. Акча кредиттик саясат боюнча биринчи кезекте өлкөнүн экономикасында макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого, инфляцияны белгилеген чектен ашырбай турууга жана сомдун курсун туруктуу сактоого багытталды. Алсак инфляция 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча 0,15%ды түздү. Ал эми 17 жылы 3,17% болгон. Бул Евразиялык экономикалык биримдиктеги жана көз карандысыз мамлекеттик шериктештигинде өлкөлөрдөн жакшы көрсөткүч. Мисалы, инфляция Россияда 4,13%, Казакстанда 5,13%, Белоруссияда 5,16% болгон. Сомдун курсу долларга карата 1,15%га төмөндөп, өнөктөш өлкөлөрдүн ичинде туруктуу валюталардын бири болду. Бюджет боюнча, урматтуу депутаттар, салыктык кирешелер 2017 жылга салыштырмалуу 13%га өстү. Жолбосо 13,2 миллиард сомго көп. Ал эми мамлекеттик бюджетке салык кызматы 79,16 миллиард сом, 17 жылга салыштырмалуу 6,1 миллиард сомго көп чогултту.
Бажы кызматы 41,7 миллиард сомго чогулду. Бул 17 жылга салыштырмалуу 7,5 миллиард сомго көп, же болбосо 22%га көбөйдү бажы салыгы. Мен ойлойм, бул дагы абдан чоң көрсөткүч деп. Бюджеттин кирешеси 135 миллиард сомду түзүп, 2017 жылга салыштырмалуу дефицит 10,7 миллиард сомго азайттык. Мындан тышкары ички булактардан түшкөн кирешебиз көбөйдү. Алардын эсебинен бюджеттин күнүмдүк чыгымдарын толугу менен жабууга мүмкүн болдук. Калган финансылык каражаттар, анын ичинен тышкы инвестициялар экономиканын өнүгүшүнө өөлгө болгон долбоорлорду ишке ашырууга жумшалды. Өнөр жай өндүрүшүндө өсүш, атап айтсак, өнөр жай субъекттеринин тарабынан 250 миллиард сомдук ички дүң продукцияга салым болду. Өсүш 105,4% түзүп, кумтөрдү кошпогондо 107,3% болду. Өткөн жылга өнөр жайга 16,7 миллиард сом инвестиция салынды. Оң динамика баалуу металлдарды өндүрүүнүн жана кен байлыктарды казуу, мунай зат азыктары, текстиль өндүрүшүндө жана айыл чарба өндүрүшүндө болду. Кээ бирлерин атап кетсек, бул Аравандагы цемент заводу, Бишкек СЭС ичиндеги Тандем биметалл алюминий заводу, Кеминдеги жардыргыч завод, Сокулуктагы бут кийим чыгаруучу фабрика, Таластагы Төөбүрчак кайра иштетчү заводу жана башкалар. Жүздөп саналат. Мындан тышкары өкмөт токтоп турган ишканаларды ишке киргизүүнүн үстүндө да иш жүргүздүк. Жылдын башында 116 ишкана токтоп турса, 2018 жылдын жыйынтыгы менен 29 ишкананы жандандырдык. Урматтуу депутаттар, ушул айтып кеткен бардык жетишкендиктер жана алга койгон максаттарыбыз 2019 жылы аткарыла турган жумуштарыбызга жана максаттарыбызга жетүүгө түрткү болот. Булар кайсылар? Сөз түрдө эң башкы мамлекеттик документ болгон бул улуттук туруктуу өнүктүрүү стратегиясы. Өкмөттүн программасы жана президентибиздин чыгарган жарлыгы менен бекиген региондорду өнүктүрүү жана санариптешүү боюнча жарлыкты ишке ашыруу. Эң негизи макроэкономикалык көрсөткүч боюнча 19 жылы 4%дан кем эмес ички дүң продукциянын өсүшүнө жетебиз. Мына азыр биринчи кварталдын өсүшү боюнча 4,11% болду. Кудай буйруса, мен ойлойм, ушундай жетишкендикке жетип, 600 миллиардтан ашык сом менен ички дүң продукциябыз болот. Экспортты биз 1 миллиард 800 болду деп атабыз, 2 миллиардтан да ашык болушу керек деп атабыз. Тышкы соода жүгүртүүбүздү 7 миллиардтан ашырышыбыз максат. Орто мөөнөттүү перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жылдын жыйынтыгы менен. Салык системасын фискалдаштыруу жана электрондук форматка өткөрүү иштери күчөтүлөт. Толугу менен ишке ашырат. Бажы системасын толугу менен электрондук формага өткөрөбүз. Бажы кызматы боюнча канча сөздөр болуп атат, биз электрондук формага өткөрөбүз муну. Мал чарбасын, өсүмдүк чарбасын асыл тукумдуулукка жана жаңы сортторду алып келген иш-чарабыз уланат. Жана башка жанагы айтып кеткен тоо-кен тармагында, өндүрүш тармагында Коопсуздук кеңешинин тоо-кен менен санариптешүү боюнча чечимдерин аткарууга, экономика жана бардык мамлекеттер электрондук форматка өткөрүүгө, мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча борбор жана өнөктөштүктү күчөтүүгө, бала бакчаларда мамлекеттик жеке өнөктөштүк күчөтүлүп, мектептердин жана айылдардын бардыгы тең интернетке кошулат, Кудай буйруса. Жана кечээ айтып кеткендей, биринчи медициналык жардам санариптешип, эң тез жардам деген атына ылайык болуш керек. Биз жанагы коопсуз шаардан түшүп аткан айыппулдардын кайсы бир бөлүгүн ушул медициналык тармактагы тез жардам системасын оңдоого жумшайбыз деген өзүбүздүн чечимибиз болуп атат. Урматтуу депутаттар, мына ушул кыскача айтып кеткен жетишкендиктер жана мүчүлүштүктөр жана алдыга койгон максаттарыбыз бизди 19 жылы мындан да жакшы жетишкендиктерге түртөт жана умтултат деп ойлойбуз. Ушул айтылган баяндамадан кийин мен ойлойм, сиздер колдоп берсеңиздер, биз дагы биргелешип сиздер менен чогуу мамлекетибизди өнүктүрүп, элдин социалдык экономикалык маселелерин чечүүгө жетишебиз деп.